Мына ушул биз жогоруда атап өткөн ири заманбап субмаданияттардын катарын төмөнкөлөр менен толуктасак, дегенде эле ушу анимечилер тууралуу кеп кылсак, бул аниме деген терминди биз негизинен азыркы убакта ушул Жапонияда калыптанган өзгөчө бир мультипликациялык фильмдерди тартуунун жанры катары түшүнөбүз. Бирок ошол эле учурда бул сөздүн этимологиясы англис тилине байланыштуу экенин да белгилеп кетишибиз керек да. Бул англис тилиндеги animation деген сөздүн негизинде жапондуктар мындайча айтканда өзүнүн маданиятына ылайыкташтырып, өзүнүн тилине ылайыкташтырып кыскача аниме деп атап алышкан. Мына ушул аниме өзгөчө жанрдагы мультипликациялык фильмдерди тартуу, анан ушундай бир мультипликациялык чыгармалардын каармандарын же болбосо бүтүндөй ушул чыгарманын тарапкерлери, ушул чыгарманын фанаттары, мында азыркы заманбап жаштардын тили менен айтканда ушул фанаттары акыр аягында ушул анимечилер деп аталган бир субмаданияттын калыптанышына өбөлгө түзүштү да. Бул ушул анимечилер менен катар эле биз дароо эле азыр дагы бир субмаданият тууралуу айталы. Бул толкинисттер. Бул Джон Толкин аттуу белгилүү жазуучунун ошо шакектин ээси, орусча айтканда «Властелин колец». Мына ушул чыгармасынын негизинде өзгөчө ушул Голливуд компанияларынын тарабынан ушул чыгарманын экранизацияланышы, бир катар фильмдердин циклы тартылгандан кийин ушул толкинисттердин субмаданияты кандай десем, өзгөчө бир өнүгүүгө жаңы бир импульс алды десек болот да. Мына ушул толкинисттерди, анан анимечилерди бириктирип турган, мындай ички биримдигин чагылдырып турган дагы бир субмаданият тууралуу ушул жерден айтсак болот да. Бул косплей субмаданияты, косплейчилер, косплей субмаданияты. Мына ушул косплей, толкинисттердин субмаданияты, анан анимечилерди бириктирип турган эмне? Бул ролдук оюндар. Башкача айтканда, тегилже бул чыгармадагы, тегилже бул персонаждын ролун аткаруу, ошол персонаждай кийинүү, ошол каармандай жүрүм турумду жасоо, ошол каармандай сүйлөө, ошол эң негизгиси ошол каармандын тышкы келбетин проекциялоо. Мына ушул сапат, ушул маданий өзгөчөлүк, мына ушул 3 субмаданияттын ички биримдигин камсыз кылып турат десек болот да. Демек, кандайдыр бир деңгээлде анимечилер дагы, толкинисттер дагы, кандайдыр бир деңгээлде булар косплейчилер. Башкача айтканда, булар ошол тегилже бул чыгармадагы, бул адабий чыгарма болсун, же болбосо бул кадимки кино чыгармасы болсун. Демек, жаш инсандар өздөрүнө жаккан каармандарды туурап, эң башкысы алардын тышкы келбетин, кийип турган кийимин кадимки өздөрүнүн жашоосуна проекциялап, мына ошолордой кийинип алып туруп, анан атайын бир аянтчаларда чогулуп алып, бир фестивалдарды, бир акцияларды өткөрүү менен алек болушат да. Албетте, айрым социологдордун пикиринде бул косплейчилерди субмаданият катары эмес, буларды негизинен бир хобби же бир жаш инсандардын бош убактысында кызыккан бир, алектенген бир иши катары бааласак болот деген дагы пикирлер бар да. Бирок ошол эле убакта бул косплейчилерди өз алдынча субмаданият катары мүнөздөй турган дагы бир катар сапаттар бар да. Мисалы, алардын ошол эле тышкы маданий атрибутикасы, алардын коммуникация каражаты, атайын иштеп чыккан коммуникация каражаты, же болбосо жаргондук тили. Мына бул аспекттер бул косплейчилерди өз алдынча субмаданият катары мүнөздөгөнгө бизге мүмкүнчүлүк берет. Эми дагы бир моментти белгилей кетели. Жана биз башында айтпадыкпы? Ушул тышкы костюмду, ушул персонаж кийип турган костюмду толук кайра толук өндүрүп чыгып, кайра жасап чыгуу, толук проекциялоо. Колдон келсе,
толугу менен чындыкка жакындаштырып дегенибиз эми ошол тигил же бул чыгармадагы көп нерсе эми ушул кино чыгармадагы каармандын кийип турган кийимин толугу менен мындай реалдуу кылып чагылдыруу. Мына ушул косплейчилердин негизги максаты деп койсок болот да. Ушул өңүттөн алганда ошол косплей субмаданиятынын өкүлдөрү булар ошол костюмду өздөрүнүн колдору менен жасайт. Ошондой костюмдарды тиккен атайын бир ишканалар дагы бар деп айтсак болот. Анан ошол костюмдарды тигүүдө, костюмдарды даярдоодо ар бир детальга, ар бир кичинекей тетикке маани берип, колдон келсе мүмкүн болушунча ошол костюмду ошол персонаждын же оригиналга максималдуу түрдө жакындаштыруу. Мына ушул косплейчилик өнөрдүн деп коелу туу чокусу деп айтсак болот да. Албетте муну менен катар эми дагы бир катар заманбап субмаданияттар калыптанды. Дегеле азыркы учурда субмаданияттар активдүү түрдө өнүгүп атат десек болот. Бир субмаданият өзүнүн актуалдуулугун жоготуп, анын ордуна экинчи субмаданият басып атат. Ошол менен катар эле жаңы абсолюттуу түрдө жаңы бир сапаттарга ээ болгон субмаданияттар келип чыгып атат. Маселен, ошол эле рок батышта калыптанган, батышта пайда болгон рок музыкасынын Жапан маданиятынын алкагында мындайча айтканда модификацияланышы J-рок деген өзүнчө бир музыкалык мүнөздөгү субмаданияттын калыптанышына жол ачты десек болот да. Ошол менен катар эле мисалы азыр Түштүк Кореяда K-pop же K-рок деген аталышка ээ болгон дагы музыкалык субмаданияттардын калыптанып атканына күбө болобуз. Аны менен катар эле жалпы эле ушул заманбап популярдык музыка, ошол заманбап популярдык маданияттын алкагында мисалы гламур деген аталышка ээ болгон дагы бир субмаданий өзгөчөлүктөргө ээ болгон дагы бир феномендин калыптанганын көрүп атабыз да. Эми бирок гламур эксперттер тарабынан көбүн эсе ушул эксперттердин басымдуу бөлүгү тарабынан гламур негизинен субмаданият эмес, бул азыркы популярдуу маданият, популярдуу музыка тармагындагы бир тренд же болбосо бир үстөмдүк кылган бир тенденция, бир көрүнүш катары мүнөздөш керек деген дагы пикирлер бар да. Буга дагы кандайдыр бир деңгээлде кошулуп кетсек болот бул пикирге. Ошол менен катар эле бизде дагы бир моментти белгилеп кетсек болот. Азыркы учурда эгерде буга чейин биз буга чейинки сөзүбүздүн алкагында биз эмнени баамдадык? Биз ушул 20-жылдын ичинде ири керек болчосо глобалдык таасирге ээ болгон субмаданияттар негизинен батыш коомдорунун алкагында пайда болгон, өсүп өнүккөнүн көрө алдык да. Ал эми азыркы заманбап мезгилде тескерисинче Чыгыш Азия коомдорунда өзгөчө ушу Жапонияда абсолюттук түрдө мурдагы баягы салттуу субмаданияттарга окшошпогон өзгөчө бир болуп көрбөгөндө бир маданий өзгөчөлүктөргө ээ болгон субмаданияттардын калыптанып жатканына күбө болуп атабыз да. Мына ушул өңүттөн алганда ушул Жапония заманбап субмаданияттардын мекени деп айтканга дагы негиз бар. Мына эми урматтуу көрөрман, биз ушул буга чейин ушул жаштардын бир катар ири субмаданияттары тууралуу кеп кылдык. Эми ушул субмаданияттарды мындай системдештирип, кандайдыр бир калыпка салып, мындай түркүмдөштүрүү жагына дагы бир аз көңүл бура кетсек, негизинен ички өнүгүшү боюнча, ички эволюциясы боюнча биз буга чейинки кеп кылган субмаданияттардын баардыгын биз төмөнкүдөй топторго бөлүп койсок болот да. Бул демек, бул 20-жылдын ичинде пайда болгон, калыптанган, өсүп өнүккөн, анан жок болгон субмаданияттар. Булардын катарына биз моддордун субмаданиятын киргизебиз, тедди бойсторду киргизебиз, битниктерди киргизсек болот да. Булар азыркы заманда дээрлик жок эсе, буларды мындай жоюлуп кеткен, жоголуп кеткен субмаданияттардын катарына киргизсек болот. Ошол эле учурда субмаданияттардын экинчи тобу бул реанимацияланган субмаданияттар.
башкача айтканда булар 20-кылымдын ичинде пайда болуп, өзгөчө 20-жылдын экинчи жарымында калыптанган субмаданияттар кийин 90-жылдардын аягында, анан ушул 21-кылымдын башында аларды кайра жандандыруу, башкача айтканда реанимациялоо аракеттери көрүлгөн да. Мына ушул себептен биз мындай субмаданияттарды реанимацияланган субмаданияттардын тобуна киргизип койсок болот. Аларга кимдерди киргизебиз? Бул хиппи. Мына хиппилердин азыркы заманбап, мындайча айтканда, реанимацияланган бир модели дейбизби, көрүнүшү катары, мисалы хипстерлерди белгилеп жүрөбүз. Бирок хипстер деген терим биз буга чейин белгилеп кеттик. Хипстер деген терим ушу хиппилер жаңы пайда болуп аткан, жаңы калыптанып аткан мезгилде эле хипстер деген термин колдонулгандыгын биз айттык. Бирок өзгөчө мына азыркы заманда, өзгөчө 2000-жылдардан баштап хипстер деген термин байма-бай колдонулуп атканын биз өзүбүз күбө болуп атабыз. Ошондой эле мисалы рокерлер, мисалы глэм рокерлер деп айтып атабыз. Булар дагы реанимацияланган субмаданияттардын катарына киргизе алабыз. Ошону менен катары эле биз заманбап субмаданияттардын тобун өз алдынча бөлүп койсок болот. Биз заманбап субмаданияттар мына жаңы эле жогоруда атап өттүк. Ошону менен катары эле, урматтуу угарман, ушул заманбап субмаданияттардын катарында музыкалык, ошондой эле спорттук мүнөздөгү субмаданияттардын келип чыкканына да күбө болобуз да. Эми биз бул тууралуу азыр кененирээк сөз кылыш үчүн биз төмөндөгүдөй субмаданияттардын типологиясына токтоло кетели. Демек, жалпы эле ушул Жаштар чөйрөсүндө калыптанган, өнүккөн, бир популярдуулукка ээ болгон, таасирге ээ болгон субмаданияттарды биз жалпы жонунан төмөндөгүдөй схема аркылуу түркүмдөштүрсөк болот да. Демек, биринчиден бул биринчи критерий катары биз ошол система жаратуучу бир маркерди бөлүп алсак болот да. Система жаратуучу же болбосо субмаданиятты система катары калыптандыруучу бир маркер, көрсөткүч, же болбосо бир чен өлчөм дейбизби. Мисалы спорт. Спортту ушул система жаратуучу чен өлчөм катары ала турган болсок, ана бир катар спорттук субмаданияттарды бөлүп алсак болот да. Мисалы бул ошол эле биз жогоруда кеп кылган футбол фанаттары, бул ошондой эле бул мисалы байкерлер, бул мына кийинки заманбап мезгилде пайда болгон скейтерлер, жанагы скейтке байланыштуу, жанагы спорттук инвентарь, скейтти колдонууга байланыштуу, ошондой эле роллерлер, мисалы роликтик ролик каникелерин тебүүгө байланыштуу келип чыккан субмаданият. BMX деп атабыз, бул тоо велосипедтерине байланыштуу, велосипеддин атайын бир түрү, жанагы тоолуу жерлерде тебе турган велосипед, ошого байланыштуу да BMX спорттук субмаданиятты калыптанды. Ошондой эле сноубордисттердин дагы субмаданияттары өз алдынча бир субмаданий бир топ катары мүнөздөгөнгө мүмкүн боло тургандыгын биз көрүп атабыз. Ошол менен катары эле жанагы ролдук субмаданияттарды да кандайдыр бир деңгээлде биз спорттук чен өлчөм менен аныктала турган ошол субмаданияттардын тобуна киргизип койсок болот экен. Мындан тышкары система жаратуучу дагы бир чен өлчөм катары музыканы ала турган болсок, анда биз рокерлерди, металлисттерди алсак болот. Ошондой эле эмолорду дагы ушул топко киргизе кетсек болот. Глэм рокерлер, фриктер, альтернативчилер, рейверлер деп дагы атап коебуз аларды. Демек, эгерде музыка тармагы боюнча ала турган болсок, анда бул жерден дагы бир катар субмаданияттарды бөлүп алсак болот экен. Ал эми ушул система жаратуучу маркер катары криминалдык бир мүнөздү, криминалдык бир элементтер ала турган болсок, анда буларга биз жогоруда кеп калган скинхедтерди, өзгөчө ушул наци скинхедтерди киргизсек болот, гопниктерди киргизсек болот, ошондой эле хакерлерди дагы ушул топко киргизе кетсек болот да. Себеби биз жогоруда белгилегендей, хакерлер азыркы учурда девианттык жүрүм-турумга ээ болгон жаштардын тобу катары мүнөздөлүп атат. Ошондой эле керек болчосо мамлекеттик деңгээлде хакерлердин кыймыл аракетинен, хакерлердин аракеттеринен, зыяндуу аракеттеринен коргонуу үчүн улуттук деңгээлдеги коопсуздук системалары түзүү аракеттери көрүлүп жатканын биз азыр баардыгыбыз билебиз. Ушуну менен катары эле эч кандай бир
система жаратуучу маркерге ээ болбогон комплекстүү түрдөгү дагы субмаданияттар бар да. Буларга райветхеттерди жаса риветхеттерди деп атап атабыз. Буларга готторду, хиппилерди, джейрокерлерди, анимечилерди, растамандарды, панктарды, инди, гламур, хип-хоп жана башка толуп жаткан жаштардын субмаданияттарын киргизип койсок болот экен. Анан дагы бир ошол эле өңүттөн дагы бир маркерди баса белгилей кетсек, бул гендердик маркер. Демек ушул гендердик критерий аркылуу биз субмаданияттарды төмөндөгүдөй 3 топко бөлүп койсок болот да. Бул маскулиндик багыттагы субмаданияттар. Башкача айтканда, бул жерде бул маскулиндик багытта субмаданияттарда ачык айкын жана эркекке мүнөздүү сапаттар ачык айкын бул жерде көрүнүп турат, демонстрацияланып, проекцияланат. Ошол эле убакта биз андрогендик багыттагы субмаданияттарды дагы өз алдынча топ катары бөлүп алсак болот да. Бул андрогендик субмаданияттарда жана биз жогоруда айткан маскулиндик ошондо же болбосо феминдик бир сапаттар ачык айкын көрүнбөйт. Ачык айкын ажыратылып, мындай баса белгиленип, демонстрацияланбайт. Бул андрогендик багыттагы субмаданияттардагы жана гендердик иденттүүлүктөр мындай тең салмакташтырылып, кандайдыр бир деңгээлде мындай жоюлуп, демек маскулиндикпи же феминдикпи айтор, башкача айтканда эркекке мүнөздүү же аялга мүнөздүү сапаттарды бул жерден ачык айкын байкай албайбыз. Мисалы ошол эле биз жана жогоруда кеп калган эмолор. Эмолор булар бул андрогендик багытта субмаданияттардын жакшы мисалы десек болот да. Бул жерде мисалан, маселен, кийимдери да жана биз буга чейин айтып кеткен жана унисекс моделинде. Ошондой эле бул жерде кыздар менен катар эле ошо эмо субмаданиятта эркектер дагы жана косметикалык боекторду байма-бай колдонот. Ушул өңүттөн алганда эркектик же аялдык сапат бул жерде ачык айкын байкалбайт. Тең салмакташтырылат да. Бул кандайдыр бир деңгээлде биз жаңы эле айткандай, бул кандайдыр бир деңгээлде бул гендердик жана иденттүүлүк мындай жоюлуп кеткендей туюлат да. Ошондуктан биз мындай субмаданияттар андрогендик багыттагы субмаданияттар деп коебуз. Ошону менен катар эле эч кандай ачык айкын бир гендердик иденттүүлүккө ээ болбогон, гендердик бир багыты жок субмаданияттар дагы бар да. Жесо биз буларды айкын гендердик багыты жок субмаданияттар деп койсок болот. Башкача айтканда, бул жерде кыздар дагы, балдар дагы мындай тең ата, тең укуктуу, мындай тең салмактуу, бир балансташтырылган бир калыпта ушул субмаданияттардын өкүлдөр болуп. Ошондой эле ушул субмаданияттын ички иш аракетине, ишмердигине мындайча айтканда катыша алат. Булар көбүн эсе спорттук субмаданияттар. Булар скейтерлер, роллерлер, BMXчилер, сноубордисттер. Бул субмаданияттарда биз дароо эле көрө алабыз да. Бул жерде кыздар менен катар эле эркек балдар дагы, же болбосо эркек балдар менен катар кыздар дагы мындай тең салмактуу, тең укуктуу бул субмаданияттардын ишине, ишмердигине катыша алат да. Мынакей ушуну менен, урматтуу угарман, биз ушул жаштардын субмаданияттары, ошол субмаданияттардын ички табияты жана түркүмдөлүшү тууралуу ошол лекцияны жыйынтыктасак.